Саламатсыздарбы, BBC Кыргыз кызматы ободо Лондондон соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Орусиянын тышкы иштер министри Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүнүн акыркы күнүндө келишимге жетүү мүмкүн экенин айтты. Нигериядагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгаар алдында турат. Азырынча Мухаммаду Бухари азыркы президент Гудлак Джонатандан алдыда келатат. Эмне себептен Жапониянын өкмөтү көбүрөөк балдар англис тилин окусун деп билим берүү реформаларын түртүүдө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Ирандын атомдук программасы боюнча Швейцарияда өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн соңку күнүндө келишимге жетүү перспективасы жакшы деп айтты. Алдыңкы 6 мамлекет менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүү өздөрү белгилеген мөөнөткө жетип калды. Министрлер Ирандын атомдук программасын чектеп, анын эсесине санкцияларды жеңилдетүүнү көздөп жатышат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү аяктоодо. Дипломаттар бүгүн мунасат табышы абзел. Келишим Ирандын өзөктүк курал жасоо мүмкүнчүлүгүн чектеп, бирок өлкөнүн өзөктүк энергетикасын өнүктүрүү максатына тоскоол болбошу керек. Иран бул келишимге макул болсо, экономикасын тушаган санкциялар алынат. Тараптар бир нече жыл мурункуга салыштырмалуу келишимге кыйла жакындашты, бирок ортодо чоң ажырым кала берүүдө. Алар Ирандын уранды байытуу ишмердигинин масштабы, Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга каршы санкцияларын жеңилдетүү графиги жана келишим аткарылбаса, Иранга карата кандай жазалар чектелет деген суроо турат. Дүйнөнүн ири державалары катышкан сүйлөшүүлөр маанилүү экени анык. Бирок адистер бул мөөнөт жылдырылат деп айтышууда. 31 мартта атайын кеңешип коюлган мөөнөт аяктайт. Ал мөөнөттү жылдырсак болот. Менимче бул мөөнөт жылдырылат, бирок келээрки аптада тараптар келишимге макул болушат. Негизги мөөнөт 14 апрель. Себеби АКШнын Конгресси Иранга каршы жаңы санкцияларды ошол күнү карап баштайт. Сүйлөшүүлөр 18 айга созулуп, 12 жылдан бери келе жаткан Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча дипломатиялык тирешүүлөрдү токтотот. Тышкы иштер министрлер мунасат табышса, июнь айында тарыхый келишимге кол коюлат. Бирок дипломаттар жөн эле мунаса эмес, бардык тараптардын кызыкчылыгын коргогон келишим табууга умтулууда. Нигерияда президенттик үчүн күрөш туу чокусуна жетип калды. Демашта болгон шайлоодогу добуштар дали саналууда. Алдын ала жыйынтыктар боюнча оппозициядагы Мухаммаду Бухари учурдагы президент Гудлак Джонатандан алдында келатат. Гудлак Джонатандын партиясы бурмалоолор орун алгандыгын айтып, шайлоо комиссиясын оппозицияга жан тартууда деп айыптап чыкты. Нигериянын чыгышындагы Кано шаарында көчөлөр бош. Тургундар шайлоонун жыйынтыгын күтүүдө. Шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Бул тургун биз баары тынч өтсө экен деп Кудайга жалынып жатабыз. Жеңилген тарап жыйынтыкты мойнуна алышы керек деп айтты. Нигериянын оппозициясы Прогрессивдүү Конгресс партиясы жеңишке жеттик деп даярдык чараларын көрүүдө. Бирок шайлоо комиссиясы добуштарды санап жатканда Улуу Британия менен АКШ шайлоо процессине кийлигишти. Эки өлкөнүн жетекчилеринин билдирүүсүнө ылайык, айрым саясий топтор добуш саноо процессине аралашкан. Өлкөдө абал курч бойдон, шайлоо тууралуу имичтерден улам согушту танып кетиши мүмкүн. Бирок Нигерия калкынын тандоосун бурмалаган учурлар болду. Кандай бурмалоолор болгону белгисиз. Айрымдар президент Гудлак Джонатан шайлоодон жеңилип баратканда добуштарды саноо процессине кийлигишти деп белгилешүүдө. Ишемби күнү орун алган шайлоодо бурмалоолор болгон жок деп айтылган. Шайлоонун байкоочулары азыр бурмалоолор орун алса, аны тез эле аныктап койсо болот деп билдиришүүдө. Нигериянын калкы өз добушун беришти. Эми саясий күчтөр да элди угуш абзел. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эми күндүн башка кабарларына кайрылалы. Европа кеңеши Киевдеги 100дөн ашуун адам каза болгон былтыркы толкундоо боюнча украиналык расмий иликтөөнү сындап чыкты. Прокуратура, Ички иштер министрлиги жана мамлекеттик коопсуздук кызматтары тергөөгө тоскоолдук жаратты деп айтылган. Бир учкана кишиге айып тагылып, бир дагы адам зомбулуктар үчүн жоопко тартылган эмес. Түркияда электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, өлкөнүн дээрлик жарымы кыйынчылыкка туш болду. Транспорт токтоду, жер алдындагы өтмөктөр жабылды, аба каттамдары алмаштырылды. Түркиянын премьер-министри Ахмет Давутоглу иликтөө жүрүп жатканын, үзгүлтүктүн себеби террордук чабуул да болушу мүмкүн экенин айтты.
Америка Кошмо Штаттары климаттын өзгөрүп жатышы боюнча өзүнө алган милдеттенмесин Бириккен Улуттар уюмуна билдирмекчи. АКШ зыяндуу газдарды мындан 10 жыл мурунку деңгээлден 25%га кыскартууну сунуш кылат деп болжонгон. Ушундай эле өлчөмдү Европа биримдиги дагы билдирген. Жыл соңуна чейин климат боюнча эл аралык келишим түзүлүшү керек. Кувейт Сирияга жардам иретинде $500 миллион бере турган болду. Өлкөдө Сириядагы чатактын айынан качкынга айлангандарга жардам чогултуу боюнча атайы конференция өтүп жатат. Бириккен Улуттар уюму билдиргендей, ар бир 5 сириялыктын 4-өө жакырчылыкта жашап жатат. Уюм бай мамлекеттерди кайрымдуулукка үндөдү. Жапон бизнестеринин кызыгуусу жалаң соңку технологияларга такалса, өкмөт эмики муунун тарбиясы менен алек. Өлкөнүн билим берүү системасы реформаланып, балдарды глобалдашкан дүйнөгө даяр болууга басым кылышууда. Бул премьер-министр Шинзо Абенин Абеномика деп аталган экономикалык саясатынын бир бөлүгү. Японияда эми англис тилин эрте окутушат. Мурда япон балдары чет тилди 13 жашында окуп баштаган. Бирок өкмөттүн жаңы демилгесине ылайык өспүрүмдөр эми тилди эрте үйрөнүп, жаңы доорго даярданышат. Чет тилден тышкары окуучулар япон маданиятын, салтын жана этикетин да окушат. Муну Япониянын тейлөө экономикасына зарыл деп баалашат. Бүгүнкү күнү дал ушул Япониянын тейлөө индустриясы чет өлкөгө жайылууда. Мисалы, япон салты менен жаңы моданы айкалыштырган маникюр салондору азыр дүйнөнүн ар бир бурчунда талап кылынууда. Мурун Toyota жана Sony болсо, эми Япония тейлөө индустриясына да сыймыктанышы керек. Биз Сингапур жана Нью-Йоркто ачылганда кардарларыбыз биздин деңгээлибизге соктонушту. Бирок баары эле чет өлкөдө иштегиси келбейт. Мен англис тилди мектепте окугам, бирок чет өлкөдө иштеш үчүн андан ары окугум келбейт. Япон компаниясында иш тапсам, мага ал туруктуу болот. Бул өспүрүмдөр бойго жеткенче дүйнө толук өзгөрүп, Япониянын экономикалык абалы да өзгөчө адистерди талап кылышы мүмкүн. Спорт жаңылыктарына өтөбүз. Футболду Манчестер Юнайтедде алып урушуп жаткан Радамел Фалькао өз өлкөсү Колумбияда тепкен голдордун саны боюнча рекордко теңелди. Кувейтти 3-1 менен жеңгендеги голу анын 24-тобу болду. Англия болсо бүгүн Италия менен мелдеште жылдызы жанып бараткан Харри Кейн ушундай эле ийгилик жаратат деп үмүттөнөт. Харри Кейн бул сезондо Тоттенхэм үчүн 30 гол киргизди. Англия үчүн биринчи жолу ойношу. Формула 1-дин дүйнөлүк чемпиону Льюис Хамилтон Мерседес менен жылына $40 миллион жаңы келишимге кол коюшу күтүлүүдө. 30 жаштагы британдык спортчу сүйлөшүүлөрдү өзү жүргүздү. Келишимди юристтер жыйынтыктоодо. Анын баштапкы маянасы $31 миллион болот жана жарыштардан уткан сайын же чемпион болуп калса, үстүнө ири бонустар кошулат. Теннис боюнча Майами ачык чемпионатында таймаш күчөп баратат. Винус Уильямс ишеничтүү түрдө Кэролайн Вознякини жеңип, акыркы 16-топко өттү. Жапониялык Кей Нишикори дагы чейрек финалга өттү, ал сербиялык Виктор Тройскини утуп алды. Ошондой эле учурдагы чемпион Новак Джокович бельгиялык Стив Дарсини оюндан чыгарды. Жаңылыктардын соңунда кээ бирлер мышыктарды абдан жакшы көрөт, кээ бирлер абдан жаман көрөт эмеспи. Ал эми ал түстүү мышык болсочу. Фусия аттуу мышыкты айванаттарды боёп алуу модасынын курмандыгы десек болот. Кызгылт сыяга боелгон мышык көчөдө ээсиз жүргөндө аны Техастагы жаныбарлар борборуна алып келишкен. Ал боелгону менен саламаттыгы дурус экен дейт кызматкерлер. Демек багып алуучулар табылышы мүмкүн деп үмүттөнүп жатышат. Атайы боелгон мышыктарды көрөлөк болчубуз. Биздин интернет сайтыбызда бул жана башка жаңылыктар азыр турат. Аны ачып та уксаңыздар болот. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосту дагы таап уксаңыздар болот. Лондондо командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат айтабыз. Сиздер менен болгон Акчолпон Койчиева, кечиңиздер кууна кулансын.